Бул бир тууган Жээнбековдардын кылганы да. А депутаттар жана Чимкирик дейбизби, Балекет дейбизби, аларга байрыбыз. Алар эртең Кыргызстанды сатабыз десе ушул 105 менен колдой берет. Буларда традиция болуп калган ошо 105 колош. Ал кайсы ким келсе ошону колдойт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, буга чейин келдик, мыйзамдуу болдук. Мен баардыгыңарды чакырам. Адилетсизге күрөшөм деген баарыңар кой ташка келгиле. Бүгүн келгиле, азыр чыккыла. Мына эми күрөшөбүз булар менен. Анткени булар Кыргызстанды жок кылат, кеп Атамбаев эмес, кеп мамлекетти болуп атат. Туура Атамбаевдин күнөөлүү деп атат. 6 жылдан бери ошо Атамбаевдин оң колу болуп жүргөн бир тууган Жээнбековдор эмес беле? Спикер Асылбек Жээнбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, президент эмне үчүн ошончо жылда отурганда жеп жутуп атканда унчукпай анан баары келип азыртын эле көзүн чукуп атышат. Өздөрү эмне баары таза, баары сонун бекен. Билет, эл деле билет да кайсы депутат кайсы жерде эмне кылып жүргөндөрүн. Ошо суроого мен жооп ала албайм да, такыр ошону билейин деп атам. Ошо 120 депутат айтсынчы, ошо кайда жүрүштү эле. Эмне ойлонуп, эмнени угуп, эмнени көрүп отурду эле. Атамбаев. Я не знаю, вот я еще не видел экс-президента, его реакцию. Мне кажется, посмотрим, вот какие действия предпримет власть, и вот этого и все зависит далее. Не, ну вот приедет там представитель прокуратуры, передаст повестку. А молодой Шашенов поедет на допрос или что будет? Я не знаю. Он сам, наверное, ответит на этот вопрос.